Oxfam кайрымдуулук уюму пандемиянын кесепетинен келген экономикалык кризистен улам 100 миңдеген адам ачарчылыктын алдында турганын билдирди. Уюмдун айтымында көп адамдар коронавирустан эмес, ачарчылыктан көз жумат. Ал арада Кыргызстандын бизнес коомчулугу колдон келген жардамын чогултуп, өкмөт чече албаган маселелерди чечүүдө. Ири компаниялар кислороддук концентраттарды, жетишсиз жана кымбат дары-дармектерди чет жактан заказ кылып, медиктерди коргоочу каражаттар менен камсыздап, убактылуу стационардык жайларды ачып, жатса кафе, ресторандар доодурлардын табагын даярдап, IT коомчулук болсо технологиялык чечимдерди таап, айтор мамлекеттик органдардын милдетин азыр бизнес менен жөнөкөй жарандар аткарууда. Алдагы жарым саатта Капитал командасы Кыргызстан пандемия менен кантип күрөшүп жаткандыгын айтып берет. Биз менен болуңуз. Күтүлгөндөй эле коронавирус пандемиясына Кыргызстандын медициналык системасы жалпысынан мамлекеттик машина даяр эмес болуп чыкты. Жазында дээрлик 2 айга созулган карантин маалында күтүлгөн пандемияга жетишерлик даярдык көрүлбөгөнү ачыкталып, ооруканаларда орун жетишпей, жасалма дем алдыруучу каражаттар, керектүү дары-дармектер, медиктерге корголуучу каражаттар катастрофалык жетишсиз. Өкмөт кырдаал көзөмөлдө деп байма-бай отчет берип жатат. Бирок чындыгында азыркы кырдаалды мамлекеттик институттар эмес, жарандар менен бизнес өз колуна алып, эл өз камын өзү көрүүдө. Мисалы азыр биздин маданият өкүлдөрү, мисалы мекемдештер, бир топ жаштарыбыз баягы чогулуп уюшкандуулук уюштуруп атышат. Ошонун алкагында азыр ишкерлер деле эң негизги чоң маселени, көпчүлүк маселени мисалы ишкерлер чечип атат. Мисалы чек ара жабылып калганда деле, мисалы бир товар дефицит болуп кеткенде деле ишкерлер баягындай бат чечүү жолуну сунуштап атат да азыркы учурда. Ошол эле мисалы Кытайдан же Турциядан концентратор алыш керек. Бул баягы мобилдүү, оперативдүү бир нерсени алып келгенде эң эле эме азыр коомдун алдына ишкерлер чыгып, мисалы Пекинден концентратор алып келүү же Пекинден мисалы бир врачтарга кийим алып келүү атайын же Турциядан же Россиядан эме кылганда баягы ишкерлер желекти колго алып эме кылып атышат да. Анан негизи коомдук уюмдар деле мисалы чогулткан акчасыны ишенимдүү бирөөгө бере турган болгондо, мисалы бул ким, бул канчалык баягындай социалдык, бул кишинин мисалы имиджи кандай, бул кишиге ошол акчаны ишенип берсек болобу деп мындай ишкерлердин арасында дагы азыр мисалы жаштар болсун, кандайдыр мемелер болсун, чогулткан акчаларын ошо ишкерлер аркылуу мисалы керектүү заттарды дейлүү же жабдыктарды дейлүү баарыны ишкерлердин ролу азыркы учурда чын эле мындай ачык айкын жеткиликтүү болуп көрсөтүлүп атат. Негизи биздин өлкө ишкерлерден өтө көз карандысыз. Ишкерлер ар дайым мындай чечим сунган, мындай ой жүгүртүүсү дагы ишкерлердин мындай табияты да башка да. Кээ бир учурларда мисалы биз азыркы учурларда көрүп атабыз. Мисалы чек аралар же кандайдыр бир мисалы ошол эле логистикалык маселелер чечилбей калган учурда дагы кээ бир ишкерлер мен бул элдин аманатын алып, бул жоопкерчиликти чечип берем деп мындай эрк менен анан баягы чечимди сунуштоо жагынан ишкерлер азыркы учурда өлкөбүзгө өтө жакшы мындай чечимдерди алып келип атат да. Негизи эле менин жеке өзүмдүн байкашымда ковид биздики сыяктуу, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө мындай абдан эки жактуу келип атат да. Мисалы албетте эгер мамлекеттик түзүлүш бекем болгон өлкөлөрдө мисалы үчүн жарандар мамлекетке таянат, мамлекетке ишенет жана ал жерден ошол мамлекеттен өзүнүн бир тийиштүү күткөн нерселерин ала алат. Биздикинде адамдар өздөрү ооруп атканы аз келгенсип, баягы ошол керек болсо мамлекетке жардам берүүгө туура келип калып атат да. Кандайдыр бир деңгээлде биз мындай эки жактуу ооруп аткандайбыз да. Ооба, бирок мамлекетке эмес, башка адамдарга. Мамлекеттин функциясын аткарып калып атат. Ооба, анткени биз ошол мамлекеттин башына келип атабыз да. Анткени мамлекет деген эмне? Мамлекет бул адамдардын жасалышы да. Бул жасалма бир институт. Ал институт эмне үчүн? Анткени адамдар ошол чогуу жашап баштаганда бизге кандайдыр бир мыйзамдар керек деп мыйзамдар жана полиция мисалы, жана соттор, жана армия бизге керек деп чечишти. Анан ошондуктан алар ошол мамлекетти түзүштү. Мамлекет өзү
кызмат берүү, бизге кызмат берген бир институт болгон да Өзүнүн жарандарына да, жарандар аларды салык түрүндө жалдашат. ооба, бирок ошол убакыт өткөндөн кийин ошо мамлекетте отурган адамдар, ошол кызмат берген адамдар, алар ошол мамлекетке, бийликке келип, ошол бийликти сезип, жок биз бул бийлик жакшы экен деп сезишти. Анан ошол өз бийлигин коргоп башташты. Мындай айтканда, переломный тагдыр сынаган учурда жарандар өз ара мобилизация болгонго аргасыз болуп атат. Жана мисалы үчүн ошол мамлекеттик институттардын деңгээлиндеги маселелерди жарандар өздөрү чечип калды да. Ушул көрүнүштүн өзүн мисалы үчүн кандай карап жатасың? Бул биздин мамлекетибиз эмне үчүн ошондой? Биздин бийлик эмне үчүн ошондой? Анткени элдин көбү жок, политика бул мен үчүн эмес, мен ага кызыкпайм деп эле жүрүшкөн. Бүгүн болсо биз ошол ойлор үчүн төлөп атабыз. Анан бир күнү албетте биз баары ошол ойго келмекпиз. Биз үчүн ар бир ошо политикага кызыгып, анан бийликке кандайдыр бир суроолорду бериш керек. Кандайдыр бир көзөмөл кылыш керек. Ошол жарандык. Бирок ошол ковид ошол ойду тезирээк алып келген деп айтсак болот. Баары бир ал нерсе болмок. Кыргыздар салыштырмалуу биздин региондогу өлкөлөрдө баягы өзүбүздүн пикирибизди ачык айтабыз. Анан өзүбүз баягы көп учурда демилге көтөрүп, бизге качан бирөө келип жардам бергенде же бирөө айтканда жасап неме кылабыз деп, азыр жакшы демилгелер болуп, бир топ маселелер чечилип атат. Бирок тилекке каршы ошонун ичинде кээ бир элементардуу нерселерди жанагы ошол эле коомдук уюмдар болсун же волонтерлук топтор болсун, мындай лидерлерди же бир мындай багыт берип, бир координация кылсак, мындан дагы чоң ийгиликтерге жетүү мүмкүнчүлүгү турат. Баягы ажиотажда иш кылып аткандай көрүнө берет экен. Бирок конкреттүү жыйынтыкка келгенде элементарный нерселерден эле эме болуп калып атышат да. Азыр мисалы биз 3 күндөн бери бир 20дай врачты карап атабыз. Анан жаңы волонтерлор тамак берет, анан ошолор көтөрөт деп. Анан врачтар айтат, биз жана 8 күндөн бери плов жеп атабыз дейт да. Элементардуу түрдө координация жок. Эми жаңы волонтерлор деле баягы мен тамак берем десе, анда сиз бул адреске жеткирип бериңиз бул жакта деп, бирөө аларды багыт берет. Бирок ал жердеги врачтар эмне тамак жеп атат, баягы мындай рацион барбы, жокпу, анан ошо элементардуу ошондой мемелерден да, баягы биз азыр биринчи тамак ичкибиз келип атат, 8 күндөн бери плов жеп тажап кеттик да, анан азыр эми волонтерлорду да токтотуп атабыз. Бизге алып келсеңер, биз айткан тамактарды алып келесиңер, болбосо биз ала албайбыз деп. Врачтардын азыр эң көпчүлүк мемеси бизге эс ала турган жер, анан биздин ошо тамагыбызды жакшылап карап берсеңер, биз организмибиз күчтүү болуш керек деп ошентип атышат. Негизи жалпы координация болсо, бул дагы жакшы болмок да. Как я вижу, происходит тотальный хаос на уровне управления со стороны государства. То есть нету одного человека, группы людей, института, менеджера, да боже мой, кого угодно, вот кризис-менеджер, который возьмет все это в свои руки и скажет: так, вот делаем то-то, оказываем вот такую-то помощь только через вот эти каналы, сбор помощи только вот так-то, принимаем лекарства только эти-то, вы там информационную поддержку делаете только такую-то, вы ответственны за вот это. То есть хотя бы одного менеджера, я не знаю, премьера, вице-премьера, там, министра по здравоохранению, да фиолетово кто? Хоть кто-нибудь, кто пришел бы и сказал: короче, ребята, информацию распространяем только вот такую, проверенную, ходим только вот в этот список больниц, оказываем помощь только по вот этим чатам, каналам, группам, веб-сайтам и все такое. Если у вас есть вопросы, звоним туда-то, финансовую помощь оказываем такую-то. Потом по всей стране просто элементарно найти список. Вот список больниц, вот список врачей, вот список больных, вот список лекарств, вот чего не хватает. Люди, вот это делаем, вот это не делаем, вот в эти больницы ездим, вот в это не ездим, по вот этим телефонам звоним, сюда не звоним. Точка. И это делать на ежедневной основе. Это
так просто. А еще мама меня, наверное, убьет за это, в семейном чате получила информацию от своей мамы, которую ей еще кто-то переслал, что мы все должны дышать спиртом. Я говорю: мама, вы что? Какой спирт? Вы о чем? Он говорит: мне так сказали. Я говорю: кто? Вот дайте мне имя этого человека, который вам сказал дышать спиртом. Зачем? Вы же не болеете. Он говорит: ну, чтобы микробов убивать. Я говорю: да, вы иммунитет свой убиваете. Ну, то есть элементарно у нас даже нету вот централизованной информации, то есть по WhatsApp, чтобы вы понимали, по всей стране гуляет информация, что нужно дышать спиртом. То есть это элементарный проектный менеджмент, это кризис-менеджмент. То есть мы в IT-проектах всегда следуем определенным, скажем так, правилам. То есть есть определенная группа людей, которые ответственны за что-то, назначаются в каждой группе ответственные люди, в каждом ответственный человек назначается определенный сектор или отдел, или, я не знаю, проект, и они каждый несут ответственность. И на ежедневной основе эта информация между этими людьми циркулируется, обменивается, планируется, и потом уже как бы делаются корректировки. Ну, как для меня, для человека, моя основная специализация — это проектный менеджмент, и именно операционка, управление, то, что сейчас происходит, я могу назвать только как хаосом. Медициналык каражаттар жана дары-дармектерди сатып алуу процесси мамлекет тарабынан жөнгө салынып жана көзөмөлдөнбөгөндүктөн көптөгөн башаламандыктарга алып келүүдө. Кайсыл ооруканага эмне жетишсиз, кандай каражаттар керек жана башка ушул сыяктуу маанилүү маалыматтардын базасы жок. Дал ушул маселени чечүү үчүн бизнес жана IT коомчулук биригишип, апрель айындагы карантин маалында Тирек платформасы иштелип чыккан. Бирок айрым чиновниктердин буттоосунан улам бул платформа ушул тапта колдонулбай турат. Открытость и доступность информации. То есть элементарно непонятно, где сколько коек, где сколько врачей, кто может проконсультировать, кто может принять, кто может осмотреть, где не хватает каких лекарств, где не хватает каких, там, я не знаю, аппаратов и так далее. То есть элементарно мне вчера написал вот Нурлан, я забыла его фамилию, он, получается, с IT-сектора, резидент ПВТ, он сейчас находится в Нарыне, у него отец заболел, и вот в Нарынской больнице там ни одного ИВЛ-аппарата, чтобы вы понимали, ни одного. И никто об этом даже не знает. Централизованно от Минобраза или там от аппарата выдан один сайт или одна площадка, одна платформа, куда все добавляют информацию и где все помогают на этой площадке. То есть сейчас видно очень много телеграм-каналов, веб-сайтов, Facebook-групп, Twitter, там Инстаграм-группы, там уже все, что только можно, создают, и каждый уже выживает как может, откровенно говоря. Вот столько-то обратились больных, вот столько-то лекарств у нас есть, вот этого у нас нету, извините. И это видят все. То есть не только что там министр здравоохранения или там вице-президент или там, я не знаю, кто у нас, вице-замминистр, то есть, боже мой, настолько должностей. Мне кажется, если бы была одна централизованная платформа, куда все могут обратиться и получить информацию, и откуда тоже помощь распространяется, и информация актуальна по больницам, врачам, тестам, что делать, что не делать, это было бы очень классно. Тирек платформасы 1 майда пилоттук режимде ишке киргизилген. Бул саламаттык сактоо тармагынын реалдуу муктаждыгын чагылдырган платформа. Аны Кыргызстандын бизнес жана IT коомчулугу мамлекетке өз ыктыяры менен бекер жасап берген. Андан бери Тиректи ишке киргизүүгө айрым чиновниктер ачыктан-ачык бут тосуп келди. Эми болсо бириккендин ордуна атаандашып, ар бир чиновник, партия өзүнүн платформасын жасагысы келет. Азырынча Тирек жалгыз даяр платформа. Аны апрелде эле ишке киргизүү керек болчу. Бул саламаттык сактоо системасындагы бардык муктаждыктарды даана көрсөткөн ачык платформа жана ал чиновниктерге саламаттык сактоо системасындагы реалдуулукту көрсөтө турган ыңгайсыз платформа болуп калды. Назира Бешналиева, жарандык активист. В рамках этого сообщества, IT-сообщества, сделали очень много приложений. Я сейчас все, наверное, даже не смогу перечислить и даже не вспомню. К сожалению, не все они были прям интегрированы Минздравоохранением, вообще штабом и вообще государственными структурами и даже больницами. Некоторые там, вот как я слышала, вот с Тиреком произошло там вообще там политическая какая-то там началась непонятно кто, то есть платформу сделали, но ее не внедрили, потом начали делать вторую такую же платформу. Потом вот в рамках вот Хайдактора мы сделали тест на самодиагностику, ребята сделали очень много классных вот, телеграм-ботов,
Буквально вчера я видела на Фейсбуке вот Авигейл и еще пару ребят, по-моему, сделали вот Help как раз вот KG, по-моему, сайт, если я не ошибаюсь. Там как раз можно вот посмотреть, кому помочь, кто может помочь, где нужна помощь. Ну, вот таких вот платформ очень много сделано и делается до сих пор. Но так как это все частные инициативы, они все не централизованные, и нету гарантии, что эта информация подтвержденная, там, я не знаю, какими-то хоть структурами или хоть кем-то, или врачами, то это все равно сложно утверждать, что это прям принесет пользу на уровне страны. Но на уровне страны, чтобы это внедрить, это все-таки должен быть такой централизованный подход. Ал арада Оксфам эл аралык кайрымдуулук уюму пандемиянын кесепетинен келген экономикалык кризистен улам 100 миңдеген адам ачарчылыктын алдында турганын билдирди. Уюм көптөгөн адамдар коронавирустан эмес, ачарчылыктан көз жумат деп билдирет. Йемен, Конго, Афганистан сыяктуу өлкөлөрдө күнүнө ачарчылыктан 12 миң киши өлүм алдында турат дейт Оксфам. Бул жагдай Кыргызстанга эки эсе курч болушу ыктымал. Анткени азыр бизнес айлануудагы акчасын, запас каражатын пандемия менен күрөшүүгө жумшап жатат. Демек, көп компаниялар пандемиядан кийинки кризиске туруштук бере албай банкрот болот. Калганы болсо көптө барып өзүнө келет. Кесепетинде жумушсуздук күч алып, казнага түшкөн салыктын саны кескен азаят. Бул ковидтен кийин аябай оор абал болот. Биз азыр көрүп атабыз, бизнес мобилизация кылып, аябай көп ресурстарды коомго берип атат. Бирок ошол канчалык оор болгонун биз сентябрь, октябрь айларында көрөбүз, чындыгында. Анан ошол үчүн мен ооба бул кандайдыр бир ээрдик деп эсептейм. Бүгүнкү учурда бизнестер акчасы жок болсо деле баары бир элге жардам берип атышат. Бирок ошол азыр ошол жертваларды берип жаткан бизнес сентябрь, октябрь айларында ишти алабы? Бул аябай чоң суроо. Айрым адамдар ойлошу мүмкүн да, эми бизнеске кыйын болсо бизге эмне тиешеси бар депчи, бирок бул бизнес деген бир абстрактуу бир топ эмес да. Бул бизнес деген ар бирибиз бул жүзөндүз салыктар азайса, жумуш орундары кыскарса, демек бул бүтүндөй экономика ар бир жаранга таасирин берет деген маселе болуп атпайбы? Ошону керек болсо мамлекеттик чиновниктердин өзү үчүн өтө катуу мезгил бүтүп атат да. Албетте, бирок алар ошол 3 айга, 4 айга, 6 айга эч кандай прогноз кылбайт го азырынча. Алар бүгүн эле бүгүн жашап бүтөлү, бүгүнкү күндү өткөрөлү, анан эртең көрөбүз эмне болот экенин деп иштеп атышат го, менимче азырынча. Ошол үчүн алар эч кандай ошол сентябрга, октябрга эч кандай даярдоо кылышпайт. Эч кандай бизнеске жардам беришпейт. Анан берилген акчаны донорлордон, башка өлкөлөрдөн келген акчаны эле жөн эле Бюджеттин жыртыгын бүтөгөнгө эле кетирип атышат да. Ооба, анан алар ал акчаны эч кантип экономикага жардам берүү үчүн бөлүшпөйт. Бул жагдайга жакшы бир сөз бар да, күн өттү, өмүр өттү деп коет да. Баягы эртеңкисин ойлобой жашаган адамдарга айтылат да негизинен. Азыр дүйнөлүк финансылык институттар болсун, эл аралык, регионалдык уюмдар болсун, негизи дүйнөлүк кризиске кирип бараткан жердин жагын ачык айкын айтып атышат. Анан ошонун негизинде булар биринчи кезекте биз ишкерлерге жардам берели, ишкерлер элди жумуш менен камсыз кылсын. Элдин жумуш менен камсыз болгондо чөнтөгүндө акчасы болот, ал чөнтөгүндөгү акчасына кайра эле эл товар алат, ошол алган товар менен экономикада айлануу болот деген мамиле дагы мисалы бул дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө азыр ишкерлерге болгон мамиле азыркы учурда салыштырмалуу буга чейинки болгон мамиледен дагы жогорку мамиле же шарт түзүү жактары көп көрсөтүлүп атат. Себеби жанагы айлануу оборот болбой калса, анда экономикада кыйынчылык өсүп кетет деген түшүнүк бар. Маселелерди чечүүгө, пандемия менен күрөшүүгө
булар бош акчасын жумшаган жери жок да, булар обороттогу акчасын сууруп чыгып салып атышат. Керек болсо мисалы үчүн кандайдыр бир финансылык запастарын мисалы үчүн эртеңки күнү мына азыр эгер ишкерчи эле мына ушул каражаттардын баарын азыр пандемия менен күрөшүүгө коротуп алса, пандемиядан кийинки кризисте кантип бутуна турат деген дагы маселе азыр орчундуу болуп атса керек. Күн өткөн сайын ишкердик тармагында азыр эми өтө мындай сезилбей жатат. Себеби колубузда болгон өзүбүздүн баягындай мүмкүнчүлүктөрүбүз, запастарыбыздын негизинде иш алып барып аткан эмелер көп. Азыр элде дагы ошондой учур бар. Бирок ишкерлердин арасында биз күзгө кандай даярданайлы, күздүн абалы кандай болот? Себеби азыр бул пандемиянын биз эмесин көрө албай жатабыз да, арты жагынычы, эртеңки күндө кандай болот, кандай дагы чектөөлөрдү алып келет деген маселеде эгер чын эле Кыргызстанга мисалы мигранттардын келген акча кыскарса, ишкерлердин дагы баягындай колунда болгон күчү кыскара берсе, анда элдин дагы абалы оорлошуп кетүү коркунучу бар. Ошого байланыштуу негизи ишкер катары биз кандай пландашыбыз керек, кандай өзгөрүүлөр болот деген ишкерлердин арасында азыр изденүү, бул суроо аябай көп талкууланып атат да. Эгер компаниялар ушул кризиске чыдай албай банкрот боло турган болсо, же болбосо обороттору кескин түшүп кетсе, демек бул жумуш орундардын кыскаруусу, салыктардын кыскаруусу келип бул түздөн түз ар бир жаранга таасир берип атпайбы. Демек бул жагынан мисалы үчүн азыр ошондуктан дагы жана дүйнөлүк чоң экономикалар алды менен ишкерлерди колдошубуз керек деген программаларды иштеп чыгып атканы да ушундан болсо керек. Ушул маанай Кыргызстанда деги эле байкалабы, мисалы үчүн ушул өкмөттүн деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде? Азыркы учурда могу конкреттүү эгер мисалы бир 20 күндү алсак, азыр элдин баары мындай жапа-тырмак жабышып, биринчи кезекте адамдардын өмүрүн сакташыбыз керек деген көз караш менен бул азыр өкмөттө деле бардык жакта ошол жака бардык нерсе бурулуп кетти. Бирок мисалы бизде марттын ортолорунан баштап, нооруздун астынан баштап карантин киргизилди 1 айга, андан кийин карантин чыккандан кийин да кризис болуп кетсе, негизи ишкерлердин абалын кандай кылабыз деген талкуулар болду. Бирок тилекке каршы азыркы учурда эми ишкерлер деле азыр эми элдин жанын сактап калышыбыз керек деген эмеде бар. Азыркы учурда өкмөт тараптан эми биринчи кезекте адамдын өмүрү бардык жерде коюлду. Бирок ишкерлерди сактап калабыз, ишкерлерди кандай кылып коргоп калабыз деген маселе тилекке каршы азыркы учурда мына жетишээрлик түрдө бул нерсенин үстүнөн иш алып барылбай жатат. Мисалы элементардуу түрдө мисалы ишкерлерге жана колдоо иретинде атайын каражаттар, жеңилдетилген кредиттер берилет деп эме кылып атышат. Бирок элементардуу түрдө бул боюнча бүгүнкү күндө биздин ишкерлер бул акча берилип атабы, кандай болду, же толук кандуу эле банктардын өзүнө берип, банктар өздөрүнүн кайра эле саясатына салып, ал акча баягындай белгилүү эле ишкерлердин же белгилүү эле багытта колдонулуп калып атабы деген суроолор дагы мисалы бүгүнкү учурда аябай актуалдуу болуп атат да. Бул азыркы учурда ишкерлердин эң көп талабы бул ошо жеңилдетилген бир каражаттар болсо, же бизге кандайдыр бир каникулдар берилсе, биз ошол учурда колубузда болгон акчаны оборотубузга салып, көбүрөөк айлантырып, мүмкүн болушунча көбүрөөк өзүбүздү күчтөндүргөнгө бир мүмкүнчүлүк болсо деген талап бар да. Ал арада президент парламенттик шайлоо ушул жылдын 4-октябрында өтөт деген жарлыкка кол коеру менен элине боору ооруган, кам көргүсү келген саясатчылар көбөйдү. Мурдагы чиновниктер, саясатчылар, олигархтар миллиондогон каражаттарды бөлүп, стационарларды ачып, медициналык каражаттарды сатып келип, айтор шайлоону утурлай элдин көңүлүн алууда. И хочется сказать большое спасибо тем людям, которые действительно оказывали эту поддержку без каких-либо личных интересов, потому что мы увидели, что позже, когда были объявлены даты выборов, активизировались политики, которые начали оказывать помощь, причем делалось это больше с упором на освещение этой помощи. Мы видели людей, которые до этого были уличены в коррупционных схемах. Мы видели людей, которые совершили очень много ошибок, и таким образом этой помощью хотели на самом деле реабилитироваться в лице общественности. Я думаю, что это неправильно, потому что сегодня ситуация требует в первую очередь
консолидации сил, а не возможности пропиарить свою партию, свое лицо и так далее. Я думаю, что здесь также нужно и людям, которые читают новости, видят, что какой-то человек оказал помощь, и все это подается, знаете, в каких-то фанфарах, видео снимается и так далее, чтобы люди помнили, что было сделано до этого, чтобы, как грубо говоря, одна маленькая подачка в виде помощи предоставленная не перевалила всю ту чашу весов содеянного до этого. Вот, ну, как бы каждый использует это время по-своему. Хочется сказать спасибо всему бизнесу, всем людям, которые оказывали поддержку безвозмездно, не ставя свои личные цели вперед. А тем людям, которые использовали этот кризис сугубо для обеления своей репутации, хочется сказать, что люди все помнят, и после того, когда что-то сделано, нужно нести за это в первую очередь ответ, а уже потом пытаться реабилитироваться за содеянные вещи. Позитивдүү жаңылык. Фиджап деп аталган кыргыз жигиттеринин стартабы инвестицияны тартуунун кезектеги раундун өткөрүп, анда $5 миллион бааланды. Фиджап бул мусулман кыз келиндердин фитнес көнүгүүлөрү камтылган тиркеме. Ушул тапта стартаптын 50 000 колдонуучусу бар. Алардын көбү АКШ, Сауд Аравия, Египет жана Малайзия өлкөлөрүнүн жашоочулары. Айтмакчы, анын авторлорунун бири жогоруда чиновник, саясатчы олигархтарды сынга алган жаш активист Эрик Абдыкалыков. Анын өнөктөшү болсо Никита Рыжих. Фиджап, наш продукт, это первое в мире фитнес-приложение. Фиджап деген продуктубуз мусулман айымдарга арналган дүйнөдөгү биринчи фитнес тиркеме. Дүйнөдө аналогдору жок. Инвесторду кызыктыруу үчүн компания Американын Делавер шаарында катталган. Биринчи чет элдик пресет раунд Нью-Йоркто жайгашкан жеке инвестициялык фонду тарабынан жабылды. Жалпысынан $1 миллион өлчөмүндө инвестиция издеп жатабыз. Жогоруда айтылган Нью-Йорктук фонд бул каражаттын 5%-ын жапты. Азыр биз сид раунд баскычындабыз. Мында $500 000 инвестиция тартууну күтүп жатабыз. Кийин албетте салымдар көбөйөт. А там уже, конечно, цели больше привлечь. Бул малга чейин долбоорду жайылтышыңар керек экен да. Алгачкы рынок кайсыл болот? Первые рынки какие? Первые рынки вот мы начали тестировать. Биринчи рыноктарды өткөн жылдын декабрында сындан өткөрө баштадык. Бул Турция, Малайзия, Индонезия, албетте Казакстан жана Россия. Ошондой эле бардык араб тилдүү өлкөлөр. Бирок негизинен бул тиркеме бардык өлкөлөрдө колдонулат. Америкадан баштап Африкага чейин. Албетте, рынок аябай чоң. Эгер дүйнөлүк тенденцияга көз салсак, дүйнөлүк бокс ассоциациясы мусулман айымдарга хиджабчан мелдешке катышуусуна уруксат берди. Рынок өсүүдө. Сейчас в основном кыргызстанские эти компании. Кыргызстан жөнүндө кеп кылсак, жергиликтүү IT адистер көбүнчө аутсорска иштешет. Жергиликтүү адистердин күчү менен дүйнөлүк продукт чыгаруу потенциалы барбы? Потенциал в любом случае есть, потому что стоимость... Потенциал бар. Кыргызстандагы IT адистин эле деңгээлиндеги билими болгон америкалык адис 10 эсе кымбат турат. Кыргызстанда команданы иштетүү кыйла арзаныраак чыгат. Ал эми креативдүүлүк жөндөмү менен кеп кылсак, ал нерсе географияга байланбайт. Болгону англис тили зарыл. И, наверное, немаловажный фактор экосистемы. Стартаптар экосистемасы бизде жок десе да, көйгөй жаратпайбы? Ну, наверное, вы даже больше... Бул туура, бизде стартап экосистемасы такыр эле жок. Бул чоң көйгөй. Бирок мен муну артыкчылык катары тааныйм. Бизде иштелип чыккан программалар дароо эл аралык базарга багытталышы керек. Анткени ички рынок өтө кичинекей. Үмүт арттыруунун зарылчылыгы жок. Вы сказали, что ваша Компанияңар Кошмо Штаттарда катталганын айттыңыз. Эмне үчүн? Инвестиция тартууну оңойлотуу үчүнбү? Привлечь капитал. Навряд ли... Чет элдик инвестор кыргызстандык ОСОго акча салары күмөн. Эгер ишкер акцияларга акча сала албаса, алган тет, мааниси жок да. Биздин акциялар Американын юрисдикциясы тарабынан корголот. Алар жоголбойт деген кепилдик бар. Бул негизги себептердин бири.